Бардық жерде біз мамлекеттік қызматкердің өзінің этикасы бар. Мен өзіме де ошол талапты коёмун. Кандай учур болбосун, мыйзам чегинен чыкпаш керек. Албетте экинчиден жалпы жумурай журтубуз кыргыз эли жогорку кеңештин ар бир отурумун карап турат. Кандай болгон учурда дагы эми бир тарапка эле күнөө койгон болбойт да. Экинчи тарап кээде болот провокациялык мындай бир жагдай түзгөнгө аракеттер болгон тарап болот да. Эми өткөн жумадагы мен эми моралдык жагы баа берүүм туура эмес болуп калат. Силер туура түшүнгүлө. Мен ата журт Кыргызстан фракциясынан депутат экеним унутпасаңар дегеним. Анан эми ошо силер атайын сурап атасыңар, албетте атайын сурап атасыңар. Мен дайым эле калыс пикир айтып жүргөн киши катары айтат элем. Эми чында эки тарап тең. Мисалы Адахан Кимсанбаевич дагы абдан провокацияга түрттү. Абдан колун кезеп туруп алды, абдан монтип. Мен ушинтип эме кылганды жактырбайм өзү. Мындай жөнөкөй эле айтылып, жөнөкөй эле чечүүчү маселени ачуу калдырып коюшту да. Ачуу душман, акылдөс дос деген бизде жакшы макал бар. Ошону эки тарап тең ачуу калдырбаш керек эле. Эки тараптан тең мындай кетип калды да бул жердечи. Мен өзүм сөзүмдө деле айттым го. Тиги муну жөнөкөй эле чечип алсаңар болот эле деп. Ошону кайра кайталайм. Ачуу калдырбаш керек болчу. Эки тарап тең эми коомчулукта көрүп атасыңар, аябай талкуу болуп кетти. Бул эми чынын. Бирок экинчиден парламенттин табияты ошондой. Муну трагедия кылбашыбыз керек. Бирок эми баягы болгондо дагы этикадан чыкпай, мыйзам чегинде ошо анан мындай сабырдуулук менен сүйлөгөнгө аракет кылыш керек.